Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 30 жыл. Буга карата өлкөнүн бардык аймактарында ири иш-чаралар уюштурулууда. Алардын катарында Жалал Абад шаарындагы өзгөчө даярдыкта саналуу гана мүнөттөрдөн соң иш-чаранын расмий ачылышына күбө болобуз. Капитан Эсеналы уулу Үмөталы, эгемендүүлүктүн тоосун мүнөттүү кызматкер, прапорщик Матраимов Ыса Ибрагимович алып барышат. Аны коштогон ассистенттер капитан Жаныбек уулу Кенжебек жана капитан Эсенкулов Шабдан Эсенкулович. Коргоо министрлигинин атайын дайындалган элбир бригадасы 2000 мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин 5-өзүнчө батальон саркери полковник Сокеев Курманбек Оруналиевич башкарууда. Парад! Бомба! Аскердик баратты Жалал Абад областы Ички иштер башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Караев Ашим Гафаров кабыл алууда. Жолдош полковник, Жалал Абад гарнизонунун аскер кызматкерлери Кыргыз Республикасы эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын арналган парадка тизилди. Парадтын бол башчысы полковник Сокеев. Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтындагы 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата өткөрүлүүчү иш-чараны ачык деп жарыялайм. Урматтуу шаарыбыздын жашоочулары жана коноктору, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Бул күн биздин мамлекетибиз, анда жашап жаткан ар бир жаран үчүн эң маанилүү майрам. Эгемендигибиз ата-бабалар кылымдар бою күрөшүп, жанын берип, канын төгүп жүрүп бизге калтырган ыйык мурасыбыз. Биз жашап жаткан эркин, көз карандысы өлкөнүн ар бир карыш жерин сактоо үчүн, мамлекеттүүлүк үчүн кезинде Кыргыздын канчалаган чыгаан инсандары баатырларын жанын берип, бейиште болгон жерибизди бизге мураска калтырышкан. Өлкөбүз 30 жыл аралыгында көптөгөн сыноолорду башынан өткөрдү. Анын баарын элибиздин ынтымагы, биримдиги менен жеңип, өнүгүүгө багыт алдык. Биз көп улуттан ширелген, ынтымакты бийик тутуп, достукту кастарлаган, тарыхы терең, кылымдан кылымга уланып келе жаткан салтты, маданияты бар улуу элбиз. Мунун баарын келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү ар бирибиз үчүн ыйык милдет. Кадырман мекендештер, өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын 30 жылдык мааракеси баарыбызга кут болсун. Өлкөбүздө тынчтык, элибизде бейпилчилик, токчулук болуп, ар бир үйдө жакшылыктар гана орун алсын. Кийинки сөз Догоев Дастан Давлетович, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министрине сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, урматтуу мекендештер, ак сакалын жайгалткан акталар, ак элечек апалар, өлкөбүздүн эртеңи, келечеги болгон бөбөктөр, айымдар жана мырзалар. Бүгүнкү күн ар бирибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн өтө маанилүү күн. Анткени 1991 жылдын 31 августунда биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечүүнү, өз жолубузду өзүбүз тандоону, көк улуттуу өлкөбүздүн ар бир жаранынын укугун, элибиздин эркиндигин, саясий, экономикалык, социалдык жана рухий өнүгүүнү камсыз кылууну максат кылып, эгемендүү Кыргыз Республикасы деп салтанаттуу жарыялаганбыз. Бүгүн миңдеген жылдык тарыхы бар жаш мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн, көз карандысыздыгынын күнү. Эгемендүүлүктүн 30 жылында өлкөбүз калыптануунун жолун басып өтүп, бир катар социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөрдү башынан өткөрдү. Эгемен мамлекетибиздин президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жетекчилиги менен өлкөбүздү ар тараптуу өнүктүрүүнүн түз багытына түштүк.
Биз мына азыр өлкөбүздүн жаңы тарыхын жазуудабыз. Ал тарыхтын жазылышы өлкөнүн туруктуу өнүгүшү, коопсуздугу, эркиндикти сүйгөн элибизден, жалпы эле баарыбыздан көз каранды. Биз өлкөнүн өзөгү болгон улуу тарыхыбызды, тилибизди, муундар ортосунда ажырагыш кылымдык байланышты, элибиздин эң мыкты салттарын жана эң бай мурастарын баалай билебиз. Биздин жалпы максатыбыз өнүккөн, ишенимдүү, өнөктөштүккө жана кызматташтыкка ачык, жашоого ыңгайлуу жана коопсуз, адамдар адал эмгеги менен жана таланты менен ийгиликке жете ала турган күчтүү Кыргызстанды куруу. Кыйынчылыктарга жана сыноолорго моюн сунбай, өз калообузду жана тилештигибизди көрсөтүп, бул максатка бирге гана жете аларыбызга ишенем. Чын дилимден бардыңыздарды бүгүнкү мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын президентinin Жалал Абад областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Сыргапаев Арстар Токтогуловичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кадырлуу Жалал Абад облусунун тургундары жана коноктору. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президентinin Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана жеке өзүмдүн атымдан 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамы менен куттуктайм. Көз карандысыздыгыбыз бул биздин эң ыйык дөөлөтүбүз. Өлкөбүз эгемендүүлүк алып, мамлекет катары калыптануудагы 30 жыл аралыгында бир топ татаал күндөрдү баштан өткөрдү. Кыйын мезгилдерде акылман кыргыз элибиз биримдигин чыңдап, алдыга карай багыт алып келет. Жыл өткөн сайын Кыргызстан бардык тармактарда дүйнө элдери менен тең тайлаша өнүгүү жолунда десек жаңылышпайбыз. Эгемендүүлүк жылдарда облусубузда калктын жашоо деңгээлин жакшыртуу аракеттери колго алынып, бардык тармактарда жогорку деңгээлге жеткирүү аракеттери жүрүп келет. Алсак, Жалал Абад өлкөнүн энергетика тармагынын борбору, аны менен бирге облус бюджетин 51%-ын камсыздаган Тоо-Кен жаатында да алылыктуу иштер бар. Азыркы учурда Жалал Абад облусунда аймактарды өнүктүрүү, калктын социалдык муктаждыктарын камсыздоо, инфратүзүмдү жакшыртуу максатында бир катар жумуштар жүрүүдө. Мында билим берүү, саламаттыкты сактоо, спорт жана маданий мекемелердин заманбап жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо, жол куруу аракеттери күч болууда. Учурда биздин башкы максат облус аймактарында өндүрүштү жандантып, жаңы жумуш орундарын түзүү, тургундардын жашоо деңгээлин жогорулатуу. Көз карандысыздыгыбыздын 30 жылдыгына карата Жалал Абад облусунда бир топ маданий жана спорттук иш-чаралар уюштурулду. Бүгүн да Жалал Абад шаарында 30 боз үй тигилип, калың элге көтөрүңкү маанай тартыланууда. Мунун баары калкыбызга эгемендүүлүктүн баркына жетүү, биримдигин чыңдоо, элге жерге болгон сүйүүсүн арттыруу болуп саналат. Кадырлуу мекендештер, урматтуу Жалал Абад облусунун тургундары жана меймандары, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Эркиндигибиз түбөлүккө улансын, элибизге бекем ден соолук, бакубат жашоо каалайм. Асманыбыз ачык, түндүгүбүз бийик болсун, жашасын Кыргызстаныбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Депутаттардын Жалал Абад шаардык кеңешинин төрагасы Орозбаев Нуртилек Орозбаевичке сөз берилет. Кыргыз Республикасынын өз алдынча мамлекет болуп, эгемендүүлүк алганына быйыл 30 жыл толду. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократик
демократиялык суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Мына ошол күндөн тарта Кыргызстан жаңы тарыхы башталган. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргыз Республикасы башка мамлекеттерди менен эки тараптуу дипломатиялык мамиледе күтүүгө жетишкен. Эки тараптуу саясий диалог, түрдүү тармактардагы жемиштүү кызматташтык, ошондой эле кээ бир ири өлкөлөр менен стратегиялык өнөктөштүк катнашта түзүүгө жетишти. Кыргыз Республикасынын мындан ары да башка өлкөлөр менен мамилени өркүндөтүүнү, коркунучтарга жана эл аралык коопсуздук камсыздоого, коронавирус инфекциясы пандемиясына караштуу күрөшүү боюнча иш-аракеттерди жасап келет. Кыргыз эли байыркы, эркин жашаган эл болуп, ата-бабаларыбыз да эркин жана көз карандысыз жашоо үчүн күрөшүп келген. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаттарынын жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Сиздерге жана сиздердин үй бүлөңүздөргө тынчтык жана бакубатчылык, ден соолук жана бейпил жашоо каалаймын. Кыргыз элибизде, шаарыбызда өсүп-өнүгүш салымыңыздарды дагы да болсо кошуп келесиздер деген ишеничтемин. Байрамыңыздар менен. Парад! Түздөн! Түздөн! Салтанаттуу жүрүшкө! Алгач саламатсыздарбы? Бүгүнкү эгемен байрамыңыздар менен учурдан пайдаланып, жалпы кыргыз элин кызык куттуктаймын. Аскердик парадты алгач күзөтүү жана кайтаруу департаментинин 5-өзүнчө батальонунун саркери полковник Сокеев Курманбек башкарып, ал эми парадты Жалал Абад областык башкармалыгынын начальниги, милиция полковниги Тагаев Ашим Гапарович кабыл алды. Андан кийин кабыл алгандан кийин облус жетекчилигине парадты өткөрүү боюнча доклад беришип, анын уруксатынан кийин кутустоолордон кийин аскердик жүрүш болуп өттү. Салтанаттуу аскердик парадтын сап башында биздин Көкжанак шаарында жайгашкан Элбир Сатайын бригадасы өткөн болсо, андан кийин шер аскер бөлүгүнөн кийин 5-өзүнчө батальон, Кыргыз Республикасынын Ички министринин Шумкаратайын багыттагы полку, область иштер башкармалыгынын борбордук аппаратынын Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн күзөт бөлүмүнүн кызматкерлери жана ошондой эле быйыл өзгөчөлөнүп, 30 жылдыкка кыз келиндерден турган, 30 айымдан турган атайын парадтык эсеп менен кыз келиндер дагы тобу бул парадтан өтүштү. Андан кийин парадтын соңунда ар бир ушу күч түзүмдөрүнүн өздөрүндө бүгүнкү күндө колдонуп пайдаланып жаткан атайын техникалар парады да болуп өттү. Байрамга карата коомдук тартиптагы көзөмөлдү болуш керек, күчөтүлгөн тартипте иштеп жатсаңыздар керек. Албетте, биз кече 30 августтан тартып күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөтөбүз. Бүгүнкү эгемендик байрамын областтын аймагында жалпы 1000ден ашуун кызматкер коомдук тартипти камсыздайт. Рахмат, байрамыңыз менен. Рахмат, сиздер дагы байрамыңыздар менен. Жаңы парадтан келечек фирмасы дагы өтүп келди. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, Кудай шүгүр. Байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Элди куттуктап коесуздарбы? Ошо эл журтубузду куттуктайм байрамыңдар менен, бар жогуңуздун. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жалпы келечек фирмасынын атынан элибиз өнүгө берсин, өркүндөй берсин, оору кырсыктан алыс болсун. Жалал Абад областынын элин, Жалал Абад шаарынын элин бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. 30 жыл эгемендүүлүк бул чоң мындай бир маареке. Бул биздин эч кимге көз карандышыбыз жок деген сөз. Ошондуктан ар дайым биз алдыга жүрөйлү. Келечекте ийгиликтер болсун. Бүт жакшылыктардын үстүндө эле жүрө берели. Чоң жетишкендиктерге эле жетели. Жалал Абад газдын атынан, Газпром Кыргызстан атынан, бүт коллективдин атынан куттуктайбыз.
Tokyo Olimpiadasında bizden balvan jigit kızlarımız Kırgızdın jelegini jelbiretip gelişti. Oba bala. Жақшы. Buyursa, жақсы жаққа özgörüler köp. Tuğla, özgürlüler köp. Egemen balam, işine iyilik. Alamda tınçlık, amançılık, tokçuluk, cana molçuluk olsun. Mamlaketimiz örkündöp öse versin. Kırgızdın tuğsun, kolundan düşürmey, ardayım büyük karma balam. Мына ушундай апаларыбыз эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын майрамдап жатышат. Азыр өздөрүнө суроо салайлы. Майрамыңыздар менен куттуктайбыз апалары. Рахмат. Майрамдык булундай 30 жылдык майрамдыктар бизде Кыргызстанда биринчи жолу болуп атканы. Эми ушул майрамдар майрамга улансын, биздин жаш жетекчилерибиз омурлуу болсун, ырыс-кешиктүү болсун, бактылуу болсун. Ошолор ошо иштерди жакшы алып барып, бизге жакшы жетекчи болсун. Онун көлөкөсүндө биз да ушинтип жакшы жашоодо өтөйлүк. Bizdi da sıylagandardı, Kuday sıylasın. Rahmat. Qo'shimchalab qo'ysiz hozir to'xtatasizlar. Biz hozir birinchidan shu mayramlar menen deb enelerdi apalar qutuqtab ketemiz. Biz qo'l өнөрчүлүк бойдон hozir biz terme so'g'otamiz boz uyga elektron. Anan qo'l өнөрчүлүктөн жүн буюмдарды көбүрөөк иштетебиz. Көбүнчө бизде шырдак көп колдонулат. Анын бары коллективибиз жакшы, ынтымак, тазалык бойдон жакшы жүрөбүз. Шу? Тазалыкта иштейсиз дагы. Иштейт. Махаббат ташыр жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайлы. Махаббат ташыр жүрөктөн эй, бактылуу болуп жашайлы. Болсо күндө жыттайын, гүлүкүңдөн башка укпайын. Жайды бир жайлап айдайлап эй, жаныңдан алыс чыкпайын. Ушул биздин кызматкерлер бүгүн да ушул майрамга өздөрүнүн жашнакай салымдарын кошуп, бүгүнкү мына кыргыз үйдүн жасалгасын карап турсаңыздар, бардык эски унутта калган буюм теримдер, мисалы үчүн жанагы жаргылчак, соко, эшикте жайылган курутубуз кышада байбичелердин бардыгы ак эличиктен отуруп алып туруп, жүндөрүн тытып, ошол жерде кийизге керектүү нерсенин бардыгын жасап, ии кийирип отурушат. Ал эми мына ичинде болсо бардык бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Айынын терисинен баштап карышкыр, илбирс, түлкү бардык жаныбарлардын терилери илинген. Ал эми мына жасалган кыздардын кол өнөрчүлүгү менен сайылган эски саймалар, курактар, ошондой эле мына куржун, ат мингендеки эр жигиттердин бардык керектүү шаймандарынын бардыгы, эр толугусунун бардыгы ушул жерде илинип турат. 30 жылга аябай аракет кылып келдик. Кудайга шүгүр, бүгүн мамлекетибиз аябай жакшы өндөнгө өнүгүп жатат. Анан эми бул болсо өйтүп затайын жылда неме кылат. Илгертен белгилер ушундай да. Даярдап, аяк биягын жасап, кийин мындай кылып, анан конокту жакшы тосалып аракет кылабыз да. Када салтын ошол эле учурда биздин бай
тарыхыбызды көрсөтүп, ошо менен жаш муундарды таанытып, андан ары дагы кийинки келечек муунга ошо мурастарды, ошо салттарды көрсөтүп өткөрүү болуш керек. Ошондуктан мен бүгүн аябай толкунданып бир четинен, экинчи четинен аябай кубанычтамын. Анткени ушу Жалал Абад областына, Жалал Абад жергесине келип, ушундай мааракеге, ушундай салтанаттуу иш-чарага катышып атканым. Мына ушуну менен 31 августка даярдалган майрамдык иш-чаранын күндүзгү чыгарылышы соңуна келип чыкты. Бирок кечке чейин майрамдык шаң токтобойт. Бейлей кетсек, кечкисен Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда эстрада жылдыздарынын коштоосунда гала концерт орун алат. Андыктан баардыгыңыздарды 19:00-дө мына ошол жайдан майрамды бирге тосууга чакырабыз.